Aka мага бычакты алып кайчы менен угрожать этип атасың Ne мага. satıyorsan o spirti бар eкен o. Эмне кайчы менен угрожать этип атасың мага? Ne балласан yo deyapsan. Биз сатканга акыбыз жок аны. Кана рецептиңиз? Рецептиңиз кана? Recept yok. Жок болсо келбең анда. Керек мага угрожать этесиз да. Кетесизби же жокпу? Берesen keteme. Отура бериң анда, отура бериң. Мага янда. Жолдошумдун бир тууган иниси 21 жаштагы Усубалиев Ислам 30 декабрь күнү корпоративке кетип, анга чейин Исламдын колу сынык болгон. Ошол корпоративден 8дей бала Исламды аябай катуу ур токмокко алып, башына аябай катуу 2 удар жедиришкен. Анан дагы сабап Ислам өзүн жоготуп койгон кезде Исламды үйүнө, байкесине Ислам маст болуп калды деп өзүнүн сознаниясын жоготкон кезде алып келип алдап таштап кетишкен. Байкеси ошол кезде Исламды мас экен деп ойлоп алып калган, бирок Ислам 2 сааттай өзүнө келген эмес. Андан соң үйүндөгүлөр коркуп больницага жеткиришкен. Больницага алып келгенден кийин Исламды ал жактан аябай катуу удар жегенин билишип, шаардык больницага алып келген. Бул жактан алар көрүп Исламды сразу комага алышкан. Азыркы учурда Ислам 4 күндөн бери өзүн билбей, көзүн ачпай комада аябай оор абалда жатат. Ошол эле күнү Исламдын ата-энеси жана бир туугандары Кантын РОВДсына барып заявление ташташкан. Бирок ата-энесинин көзүнчө далил менен 3 баланы алып келип кармашкан. Ата-энеси кеткен соң алардын тааныштары аркылуу Кантын РОВДсы ал балдарды коюп берип жиберген. Мындайча айтканда Кантын РОВДсы азыр бул ишке серьезный карабай атат. Ошол себептен кайрылуу жасап чыгып атабыз. Сиздерден сураныч, бул видеону болушунча таратып бизге жардам берип коюңуздар. Исламдын өзү азыркы учурда абалы оор. Исламды ким сабаган болсо, ким ушул акыбалга алып келген болсо, мыйзамдуу түрдө жазасын алуусун суранат элек. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң доллар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам, сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.